بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد السلام عليكم урматтуу мекендештер, урматтуу момун мусулман бир туугандар. Аллах субханаху ва таалага чексиз мактоолор болсун. Сүйүктүү пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламга салаваттар жана саламдар болсун. Кайрадан көгүлтүр экран аркылуу жолуштуруп турган Аллах таалага мактоолор. Бүгүнкү берүүбүздө саламдашуунун адеби жөнүндө сөз кылып бермекчибиз. Саламдашуу тууралуу кереметтүү Кур'ан-ы Каримдин аяттарында Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын өрнөктүү хадистеринде сиз менен бизге жетиштүү деңгээлде көрсөтмөлөр берилген. Алгач Аллах субханаху ва тааланын кереметтүү Кур'анынан карай турган болсок, Аллах таала Кур'ан-ы Каримдин Нур сүрөсүнүн 27-28 аяттарында төмөндөгүчө кайрылат. Аузу биллахи минеш шайтанир раджим. Я айюхаллазина аману لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها صدق الله العظيم. Бул сүрөдө Аллах субханаху ва таала жалпы момун мусулмандарга мындай деп кайрылат. О Аллах таалага иман келтирген момун пенделер. Силер башка бирөөнүн үйүнө кирбегиле. Эгер кирсеңер алардан уруксат сурап гана киргиле. Жана киргениңерде үй ээлерине салам айткала деп айтты. Бул Кур'ан-ы Каримдин аятында жалпы мусулмандар коомдук жашоодо, эл менен аралашып жашоодо, айлана чөйрөдөгүлөр менен биргеликте жашоодо жашоо этикаларын, жашоо эрежелерин үйрөтүү менен мындай саламдашууга үндөдү. Демек башка бирөөнүн адамдын үйүнө кирген мезгилде сөзсүз түрдө биринчи уруксат алуу керек. Эгер уруксат берсе кириш керек, уруксат бербесе кайтып кете бериш керек. Эгер уруксат берип калган чакта да киргенде ассаламу алейкум деп салам айтып кирүү бул жерде буйрулуп жатат. Ва ида дахалтум буютан фасаллиму ала анфусикум тахиятан мин индиллахи мубаракатан таййибатан. Садакаллахул азим. Бул Нур сүрөсүнүн кийинки аяттарында кайрадан Алла таала мындай дейт. Эгер бир үйгө кире турган болсоңор, анда силер салам айткыла. Биринчи анфусикум өзүңөргө бул тахиятан Аллах субханаху ва тааланын алдынан тарабынан бир белек, береке, жакшы белек, береке болсун деп өзүңөргө жана үй бүлөгө салам айткыла. Дагы Алла тааланын кереметтүү Кур'ан-ы Каримде айтат: "Ва ида хуйтум битахиятин фахайю би ахсана минха ау руддуха." Эгер силер бири-бириңерге мындай саламдашуу, бири-бириңерге жакшылык маанай каалоону кааласаңар, мындай айтканда хуйтум битахиятин бири-бириңерге салам жолдой турган болсоңор, анда эң жакшысы менен жолдогула. Жана жооп кайтарганда дагы эң жакшы нерселер менен, жакшы сөздөр менен жооп кайтаргыла дейт. Бул кереметтүү Кур'ан аяттарында бири-бири менен жолуккан учурда, үйгө кирген учурда, башка бир чоочундардын үйүнө кирген учурда сөзсүз түрдө уруксат алуу жана салам айтууга Аллах тааланын өкүмү берилди. Эми Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын өрнөктүү хадистеринен карай турган болсок, Абдулла ибн Амр ибн Ас радияллаху таала анхумадан риваят кылынат: "Анна раджулан саала Расулаллахи саллаллаху алейхи ва саллама айюл ислами хайрун." Күндөрдүн биринде бир киши Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдан сурап калды: "Кайсыл ислам эң жакшыдыр?" деп. Дешканда исламдын кайсыл амалдары эң жакшы деген суроону затты. Пайгамбарыбыз тут'имут таам адамдарга тамак бергин. Ва туқриус салам жана билген адамыңа, билбеген адамга да бирдей делегейттегиз салам айткын деп насаат кылды. Демек бул адамдын көркүн, адебин, ахлагын, жакшылыгын көрсөткөн ошун бир жакшы нерсе бул саламдашуу. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам дагы бир хадисине назар салсак, муну Бара ибн Азибтен риваят болгон хадис экен. Амарана Расулуллахи саллаллаху алейхи ва саллам. Биздин сүйүктүү Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам бизди 7 ишке буйурду дейт. Бул биринчиси би'иядатил марид.
ооруп калган адамды ордунан төшөгүнөн көрүү. Ва иттибаил жанаиз, жаназага ээрчүү. Ва ташмитул атис, чүчкүргөн адамдын чүчкүргөнүнө жооп берүү. Ва насрил даиф, алсыз, жардамга муктаж болгон инсандарга жардам берүү. Ва аунил маддуми, жапа чеккен, зулум чеккен, кыйналган инсандарга жардам берүү. Анан эң негизгиси ифшаус салам, саламды ачык, айкын сөздөр менен жайгыла, айткыла. Ва ибрарил муксим, карыздар болуп калган инсандын карызынан кутулуусуна жардам бергиле дейт. Караңыздарчы, сүйкүмдүү пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын биздин бүгүнкү коомубузга керектүү болгон бардык жакшы касиеттерди бизге баяндап кетти. Ар бир момун мусулман ушул пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын адеби ахлагы менен ахлактанып, кулкубузду, мүнөзүбүздү оңдоп, жана ушул пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам үйрөткөн саламдашууну өзүбүзгө адат кылсак, бул биздин жашообузду жеңилдетет жана жашоодо бирибизге жакшы маанайды тартуулайт. Иядатул мариз, бул ооруп калган адамды ордунан көрүп туруу. Бул не деген? Бул байлык. Не деген? Бул жакшы адеп, жакшы ахлак. Ооруган адамды өзү менен өзүн таштап койбостон, аны барып көрүп тургандыктын өзү ошол адамга канча оорусунан айыгууга өбөлгө берет. Канча ага жакшы маанай тартуулайт. Себеби ар бир инсан ооруп калышы мүмкүн. Ооруп калуу бул айып эмес. Ооруп калуу ар бир инсандын башындагы бар нерседир. Ошондуктан кимге кандай мамиле кылсаң, башкалардан дагы ошондой мамиле күтөксүң демекчи. Ушул ооруп калган адамды жакындары, саналаштары, үй бүлө мүчөлөрү мындай көңүлүн алып туруш керек. Ооруп калган адамды кодулап, бөлүп коюп, анын оорусунан жиркенип, же ооруп калгандыгы үчүн аны табалап, мындай бир жаман мамиле кылышлык бул адеби жактан мусулманга жарашпаган иш болуп эсептелет. Иттибаул жанаиз, жаназага ээрчүү. Жаназа дагы ушундай бир коомдук, жалпы адамга телегей тегиз болгон иш. Бул өлүм ар бир инсандын башында бар нерсе. Алла Таала кереметтүү Кур'аны Каримде айтат: Аузу биллахи минеш шайтанир раджим, куллу нафсин заиқатул маут, садақаллахул азим. Ар бир жан өлүм дамын татуучу дейт. Эч ким бул дүйнөдө тирек болуп, устун болуп калбайт. Бардык жан ээси бар адам бир күн өлүп, жан аманатын тапшырат. Демек, адам өлгөндөн кийин анын артында жаназага туруучулар болуш керек. Ошол динибиз ушунчалык бизге жакшы каада, жакшы салт, жакшы жөнөлгөлөрдү үйрөткөн. Ушуга адам өзү аралашып жүрсө, ал өзү дагы ошол адамдардын катарында ошол сыйды, ошол урматты көрөт. Өлгөндөн кийин дагы адамдын денеси, адамдын дене мүчөлөрү тирүүсүндө кандай урматка, кандай сыйга татыктуу болсо, өлгөндөн кийин дагы ошондой болуп эсептелет. Ислам дининде ушул адам өлгөндөн кийин анын денеси жер бетинде калбаш керек, ал жерге жашырылыш керек. Жерге жашырууда ислам дини бизге жакшынакай шартты берген. Эң аввалы аны жууп тарайт, жакшынакай ак кепенге ороп, анан кийин тазалап, жалпы көңүл айтууга келген, жаназасына келген мусулмандардын алдына коюп берет. Бул анын акыркы намазы, бул дуа намазы деп аталат. Ошол акыркы сапарга узатууда Аллах Тааладан ага кечирим сурап, күнөөлөрүнүн кечирүүсүн сурап, кабырда боло турган суроо жоопторун, жанагы периштелер менен боло турган сурактарын жеңил болушун сурап, барып коюлган мүрзөсүн гүл бакчалардан болгон бир бакча болушун тилеп, бул жаназада дуа кылынат. Бул үчүн бул деген нерсе ар бир каза болгон мусулман үчүн бир жагы парз, бир жагы милдет, бир жагы ошол адамдын неси болот, сыйы жана урматы болот. Ким өзүнүн ушул дүйнөдөн кайткандан кийин дагы адамдар урмат көрсөтүп, жаназасына келип, аркасынан намаз окуп берүүсүн кааласа, мына ушул ал жаназага ээрчип жүрүш керек. Кайсыл жерде жаназа болсо, жүгүрүп барып жаназага катышып, өзгөчө бир айылда болгон болсо, каза болгон адамдардын үйүнө барып, жаназасына туруп, кепен мейитти жууга, кепен почууга,
ошондой эле мүрзөсүн казууга колдон келген жардамдарды берип жүрүш керек. Мына ошондо бул кайтаар дүйнө демекчи, ар бирибизге ушундай башыбызга келип калган учурда башкалар дагы сиз менен бизге ушундай сый урмат көрсөтөт. Ва ташмитул атис дагы ушул адам табияттан нар жагынан чүчкүрөт. Чүчкүргөн учурда чүчкүргөн адам алхамдулилла деп жооп берсин дейт. Айтсын дейт. Себеби адамга эң алгачкы жан ушул эки тандайынан кирилген дейт. Жана биринчи жан кирген мезгилде инсан ушинтип чүчкүргөн экен. Ошондон адат болуп, дайым инсан мезгил менен чүчкүрүп турат. Бирок ошо чүчкүргөндө ал Алла Таалага хамд келтириш керек. Алхамдулилла деп айтат. Ал эми аны уккан жанындагы башка мусулмандар болсо, ага ярхамукаллах, Аллах сага райым кылсын, рахматына алсын, мээримине бөлөсүн деген сөздү айтышат. Бул дагы бир мусулмандын экинчи бир мусулманга карата укук милдеттеринин катарындагы нерселер. Ва насрул заиф, алсыздарга жардам берүү. Пайгамбарыбыз ушуга дагы буйрду. Бул пайгамбарыбыз амарана би саб'ин, 7 ишти аткарып жүрүүнү бизге буйрду дейт. Муну бирөө жарым айтат экен деп отурбашыбыз керек. Же кимдир бирөөгө жагыныш үчүн, кожо көрсүн үчүн, жакшы адам экен деп макташтык үчүн деп эмес. Бул биздин коомдогу бир милдетибиз. Биздин арабызда жашап аткан карыган ата болушу мүмкүн, эне болушу мүмкүн, жалгыз бой эне болушу мүмкүн, ооруган адам болушу мүмкүн, инвалид адам болушу мүмкүн, майып адам болушу мүмкүн. Кандай же күчтүү адам болсо да кокусунан ооруп калып, жардамга муктаж болуп калышы мүмкүн. Алсыз, жардамга муктаж болгон инсандарга жардам көрсөтүү мусулмандын мусулманга болгон милдети болуп эсептелет. Андан кийинкиси аунул мазлум, зулум чеккен, жапа чеккен адамга жардам бериш керек. Ошол мазлум болсо дагы кайдыгер карап, нары басып кетип калбастан, чыркырап, зордук, зомбулукка чалдырып, алсыз болуп жардам сурап турса дагы жардам колун сунбастан тескери карап басып кетишлик бул мусулмандын адеби эмес, мусулмандын ахлагы эмес, бул мусулманчылык эмес. Бул адамгерчиликке да жатпаган нерсе. Ошондуктан жапа чеккен адамга жардам бериш керек. Жардам берүү бир эле бул материалдык эле жардам эмес, адам колунан келген жардам берсе болот. Сөз менен, жакшы сөздөр менен жардам берсе болот. Колунан келген ишти аткарып берип жардам берсе болот. Эгер колунда Кудай Таала мүмкүнчүлүк берген болсо, материалдык жардам берсе дагы болот. Анан эң негизгиси залымды колунан кармап, зулумдугунан, зөкүрлүгүнөн, зомбулугунан тыйыш керек. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям күндөрдөн бир күн мешитке келип калды. Абдан ойлуу басып келди дейт раваят кылуучу. Эч ким менен сүйлөшпөстөн минбарга көтөрүлдү. Анан кийин бизге кайрылуу жасады. О мусулмандар, жакшылыкка чакыра бергиле, жамандыктан кайтара бергиле. Залымды кармап, колунан кармап, аткарып аткан залымдыгынан кайтаргыла. Зордук, зомбулук кылып, бирөөгө зулумдук кылып аткандардын зулумунан кайтара бергиле. Болбосом силердин үстүңөргө ушундай бир күн келип калат. Силер Аллах Тааладан жардам сурайсыңар, Аллах силерге жардамга келбей коет деди. Жана ушул сөздөрдү айтып минбардан түшүп кетти дейт. Бул жерде көрдүңүздөрбү? Бул зулумду токтотушлук милдет болуп эсептелет. Зулум эмне бул? Вазу шей фи гайри махал. Чөнөкөй эле мындай сөз менен алып караганда, ар бир нерсени орунсуз пайдалануу дагы зулум болуп эсептелет. Экинчиден, күчтүүнүн алсызга карата зордукчул аракети болуп эсептелет. Кимдир бирөөнүн малын, мүлкүн зордук менен тартып алуу, күч колдонуу менен тартып алуу, күчтүүнүн күчсүзгө өзүнүн күчтүү физикалык күчүн колдонуп, аны уруп сабоосу. Өзгөчө мына бул жаш балдарга карата
чоң кишилердин уруп салуусу бул ошого жаш балага карата зулумдук болуп эсептелет. Залымдык болуп эсептелет. Пайгамбарыбыз айтқан хадисinde айтты: "Ирхаму ман фил ард, ярхамукум ман фис сама." Жердегилерге, жер бетиндегилерге силер райым кылгыла, силерге асмандагы зат, яни Аллах субханаху ва таала райым кылсын деп айтты. Демек, Алла райымдуулукка буйруп атат. Пайгамбарыбыз райымдуулукка, мейримдүүлүккө буйруп атат. Ал эми наристелер бул эмне деген зат? Алардын кетирген катачылыгы бул оңдоп кое турган нерсе. Жакшы сөз менен оңдоп койсо болот. Аларды уруп, көк ала кылып уруп, алардын психикасына доо кетирип, денесине залакат келтирип кереги жок. Мындай кылып аткан кишилерди көрсөк, ал ким болбосун колунан токтотуп, бул коомдо биз жардам беришибиз керек. Аялдарга карата зордук, зомбулуктар болуп келет. Аларга кол көтөрүүлөр күйөөсү тарабынан же дагы башка үй бүлө мүчөлөр тарабынан күч колдонуу менен же болбосо ар түрдүү сөздөр менен аларга карата зордук, зомбулук болуп келет. Мындайды көргөн учурда дагы бул зордук, зомбулукту, бул зулум болуп эсептелет, муну токтотуш керек. Андан кийинкиси ифшаус салам, саламды жайуу. Бул коомдогу эң бир адамдарга жакшы маанай тартуулай турган пайгамбарыбыздын сүннөтү, өкүмү. Сиз менен бизге афшус салам, ортоңордо саламды жайгыла деп айтып атат. Себеби бул саламды бири-бирибизге улам бере беришибиз менен бири-бирибизге жакын кылат. Биз менен бири-бирибиз менен диалог түзгөнгө жол ачат. Маанайларыбызды көтөрөт. Коомдук жайларда жакшы бизге атмосфера түзгөнгө жардам берет. Бардыгы ушу күлүп жайнап, бири-бирине салам берип жүрсө, бул жерден эч качан мындай бир адам чоочун сезбейт өзүнө. Бөлөк сезбейт. Bir elden ekendигин, bir жамаат экендигин, bir коллектив экендигин, bir семья экендигине дагы жакындаштырып турган пайгамбарыбыздын берекелүү сүннөтү. Ошондуктан келиңиздер бүгүн биз салам жөнүндө сөз кылып атабыз. Саламдашуу пайгамбарыбыздын ушундай бир жакшы сүннөт экендигин колго алып кетели. Ибрарил муксим, андан кийинкиси пайгамбарыбыз ошол мусулмандарга буйрган бири-бирине болгон милдет укуктарын катарында карыздууду карыздан куткаруу. Көп эле коомдо карызга түшүп калган, карызга батып калган инсандар болот. Алар коомду турмушта чөккөн болот. Карыздан кантип кутулсам экен деп кыйналып жүргөн болот. Мына ошондуктан Алла көпчүлүк көп түкүрсө көл болот дейт. Бергенибизге Кудайым Аллахым бизге береке берсин. Ушундай бир макруз адамдарды көрүп калсак, ошону өзүнүн абалы менен өзүн таштап койбостон бири-бирибизге жардам берелик. Мына ошол мусулман коому, мусулман уммасын ушундай бири-бирине жардамдашып жашоого пайгамбарыбыз буйрган эң өрнөктүү сүннөттөрүн айтып өттүк. Алла бардыгыбызга амал кылганга тоофук берген болсун. Саламдашуу тууралуу андан кийинки пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам хадисине назар салсак, бул хадисти Азирети Абу Хурайра риваят кылып мындай дейт: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموهم تحاببتم أفشوا السلام بينكم dedi. Abdan мындай бир маанилүү хадис, сонун хадис десек болот. Пайгамбарыбыз айтат: силер эч качан бейишке кире албайсыңар, момун болмоюнча. Демек, момун болмоюнча бейишке кире албайт инсан. Момун кантип болот? Ла илаха иллаллах Мухаммадур Расулуллах деп келимени айтуу менен адам момун болот. Вала ту'мину, эми момун боло албайсыңар, хатта тахаббу, бири-бириңерди сүймөйүнчө, бири-бириңерди жакшы көрмөйүнчө силер момун боло албайсыңар дейт. Авала адуллукум, анда эмесе мен силерге бир нерсени айтайынбы? Эгер силер ошол нерсени жасасаңар, бири-бириңерди жакшы көрүп каласыңар. Ал эми бири-бириңерди жакшы көрүп калсаңар, сүйсөңөр, момун болосуңар, момун болсоңор, албетте бейиште болосуңар демекчи. Ал эмне экен десе, афшус салама байнакум, ортоңордо саламды ачык салгыла, айгине салгыла дейт. Салам кайсы сөздөр менен салынат эми?
Bunu da Peygamberimiz gösterip gitti. Yustahabbu en yaqulal mubtadi' bis salam. Salamdı algaçkı bolup başlagan soğuptun ulusun alıp ketet. Jana alın sözleri bul assalamu aleykum ve rahmetullahi ve barakatuhu degen söz. Assalamu degene sizlerge kum degende jalpı turkunday köptüktür bolup jatat. Bunday azdar köptürge salam beret. Oşonda sizlerge tınçlıkты tileymin, salamatlıkты tileymin degen söz. Ve rahmetullahi Allah'tın rahmatın, rahim mehrimin tileymin degen söz. Ve barakatuhu sizlerge Allah'tın rahmatın, mehrimin, berekesin kalaymin dep salam aytadiken. Ne degen жақсы söz bu? Qotorып айтсақ şunday da. Bir kıska söz menene assalamu aleykum ve rahmetullahi ve barakatuhu. Men sizlerge жақшылықты, тынчтыкты, берекени Аллахтын райымын тилеп кетемин дегенде адам бул адам бизге жақшылык каалап атыптыр. Жақшы нерсе айтып атат дейт. Ал эми Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллямдын жообун айтууда кандай жооп кайтарат десе, "Ва алейкумуссалам ва рахматуллахи ва баракатуху" деп жооп кайтарылат экен. Мунун мааниси жана силерге дагы ошондой жакшылыктарды каалаймын, тынчтыкты каалаймын, Аллахтын рахматын жана берекетин каалаймын деп жооп кайтарылат экен. Көрдүңүздөрбү? Демек, мына ушул салам сөзүбүз эч качан оозубуздан түшпөш керек. Саламдашууда ар ким ар түрдүү нерселер менен саламдашат. Бирок момун мусулмандардын саламдашуусу мына ушул сүннөткө ылайык пайгамбарыбыз айткан саламдашуу менен болуш керек. Улуу кичүүгө баардыгына телегей тегиз салам айтып жүрсө жакшы болот экен. Сүйүктүү пайгамбарыбыздын дагы бир хадисинде айтат, муну Абу Юсуф Абдулла ибн Салам бизге жеткизип мындай дейт. Мен пайгамбар алейхиссаламдын айтып жатканын уктум. Я айюхан нас афшус салам ва ат'имут таам ва саллул архам ва саллун насу ниям дейт. Мунун мааниси о адамдар афшус салам, саламды жайгыла. Açık aşkere birbirine salam aytkıla. Başka jardı, kursağı toyboğun, kedeyken bağal insanlarga tamak bergile. Kursağın toygozgıla. Vassallul irham, anan tuğançılık tuğlağıla. Birbirine menen. Buna tuğançılık kim dese, bir tuğandar, bir ene bir atadan tuğulgandar, же ата bir ene bir başka olsa dağı bir tuğandarga mamileni üzbeşten daim karım katnaşta bolup duruşu, atanın bir tuğandары menen, enenin bir tuğandары menen, jeyimler menen, bu şakik tuğandar menen birgelikte bolgon mamileni üzbeşlik. Dünyanın bolboğoş nersesine kapa olup, arazdaşıp, tarınıp, tuğançılıkты üzüp koygon, bul kıyamatta abdan jaman avalda kalat. Antkeni başka bir hadiste aytat, bul silatur rahim, tuğançılık kıyamat günü çırkırap Allah Taala'nın astında jar salıp aytat eken. O Allah, kim meni bul dünyada üzgön bolsa, sen bul dünyada, ol dünyada, ahiretke barganda, sen ana özüңдөн üzgün dep Allah Taala'dan talap koyat eken. Oşonduktan kıyamatta Allah'a muhtaç bolup turgan учурубузда Allah'dan üzülüp kalbaş için, Allah bizge nazar salbay koygoş için, Allah Taala'nın rayımından, nusratından, jardamından alısta kalıp kalbaşlıkты kalasak, anda bul dünyada tuğançılıkты üzbeş gerek. Tuğançılıktan keştim de basıp ketkenler var. Ata enesi baldarın akkılı vergenler var. Baldarı atasına, enesine narazı olup kattaşpaganlar var. Bir tuğandar menen bolboğon dünya talaşı menen az gana dünyanın kalıp ketçü neselerin talaşı menen salamdaşpay, arazdaşıp жүргөндөр var. Eğer kimler şunu ukkan bolsa, bilgen bolsa, tez arada ne kılış gerek? Birbirine assalamu aleykum dep salam salıp, keçirişip, adan keyin tuğançılıkты ulap ketiş gerek. Hadistin ulanmasında Peygamberimiz aytat, vasallu namaz okugula vannasu niyam, adamlar uktap jatkanda namaz okuңuzдар. Мындай айтканда түндөсү tahajjud namazlarına туруп алып namaz okuңuzдар. Tadkhulu jannata rabbikum bisalam. Mana ошондо силер Rabbыңардын бейишине сак саламатта кирип кетесиңер дейт. Көрдүңүздөрбү? Ислам өтө жеңил.
Dinimiz abдан жеңил. Мындай бир дайыма бир пайгамбар айткан сүннөттөргө кулак салып, амал кылып жүрсөк, иманен ва ихтисабан кылып, анда бейишке кириш оңой. Караңызчы. Салам салуу менен. Ассаламу алейкум деп жүрө бериңиз. Колуңуздан келген оокатты курсагы тойбогон жардылардын курсагын тойгозуп жүрүңүз. Тууганчылыкты улап жүрүңүз. Намаз окуңуз. Түндө адамдар окутуп аткан мезгилде өзгөчө тахажжуд намаздарын мына бейишке саламат менен кирип кетиңиз дейт. Кандай берекелүү пайгамбарыбыздын таасирдүү хадистери. Алла угуучулардан жана ошого амал кылуучулардан кылган болсун. Кийинки хадистерде окуй турган болсок, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтат дагы бир хадисинде: "Кунна нарфау лин-наби насибаху мин ал-лабани фаяджи'у мин ал-лайли фаюсаллиму таслиман ла юқидуху наиман." Салам айткан мезгилде, ошол мечитке кирген мезгилде, коомдук жайга кирип калган мезгилде кандай салам айтыш керек? Эми ошол аста секиндик менен салам берүүнүн адебин өтүп жатат дейт. Биз пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламга сүт алып келчик. Ал кечинде да келип калчыбыз. Фаюсаллиму таслиман ла юқиду наима. Анын берген саламы бизге бул ушунчалык деңгээлде салам берет эле, уктап аткан уктоочуну ойгото койчу эмес дейт. Бул эмнени түшүндүрөт? Демек, биз салам бергенде кээ бир учурда бийик тош менен салам бериш керек. Баардыгы уксун деп. Кээ бир учурда арабызда уктап аткандар болсо, же бир кайсы бир иш менен алек болуп аткандар болсо, алек болгондорго калакат бербей тургандай деңгээлде салам беришлекти үйрөтүп жатат. Ва юсми'ул иqdana ойгоо тургандар уккыдай кылып, уктап аткан адамды ойготуп, жибербей тургандай кылып туруп салам бериш керек. Фажа ан-наби саллаллаху алейхи ва саллям кама кана юсаллим. Мына пайгамбарыбыз дагы келип, мына ошондой салам берчи дейт. Демек, биздин ошол салам берүүнүн адебине караганда, мына ошондой саламдашыш керек. Кээ бир учурда бийик тош менен, кээ бир учурда ошол ойгокторуга турган кылып салам бериш керек. Эми үйгө келген учурда үйгө киши болсо да, болбосо да ассаламу алейкум деп салам айтып кирүүнү жогору жакта аяттар бизге таалим берип кетти. Эмне үчүн бул нерселер маанилүү? Биз кээде коомдук жайда жашап жүргөнүбүздө башкаларга калакат бербешибиз керек. Ошондой эле уктап аткан адамдарга мындай бир малал келтирбешибиз керек. Себеби идаул муслими харамун деп айтылат. Мусулмандарга азар берүү арам, тыюу салынган нерсе. Эмне үчүн? Сиз келдиңиз, коомдук жайда отурасыз, кимдир бирөө эс алып атат, кимдир бирөө уктап атат, кимдир бирөө бирөө менен сүйлөшүп атат. Мына ошондуктан ал жерге келгенде саламды дагы ушул тийиштүү адамдар уга турган, алек болгон адамдар алек боло бериш керек. Жана ошондой эле сиз келип, мына коомдук жайга келип, телефонду бийик тоош менен бакырып сүйлөйсүз, ал жерде отургандарга сүйлөгөнгө калакат берип атасыз. Ошондуктан коомдук жайга келүүнүн, коомдук жайда өзүнүн алып жүрүүнүн дагы адеби бар. Ал жерде салам берүүнүн дагы кээде адеби болот. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям марра фи масжидин яуман. Күндөрдөн бир күн пайгамбарыбыз масжидтен өтүп калды. Ва усбатун минан нисаи qu'udun. Ал жерде бир топ аялдардын жамааты отурган болчу. Фа алва би ядихи бит таслим. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям аларга өзүнүн колу менен ишара кылып койду. Ассаламу алейкум дегенде кылып. Көрдүңүзбү? Шартка жараша. Ва хада махмулун ала аннаху жамун байнал лафзи вал ишарати. Бул жерде пайгамбарыбыз лафз, ассаламу алейкум менен деген сөз менен ишараны бириктирип койду. Ва юайдуху анна фи риваят Аби Дауда саллама алейна. Мындай жатканда пайгамбарыбыз ошол топко сөз менен салам айтып, жана ошол айткан саламын ишара менен жеткизип койду. Ассаламу алейкум я Расулаллах, ла тaqul алейка салам. Алейка саламу тахиятул маута. Эми кээ бир мезгилде саламды туура берип калынат. Ассалам, мисалы үчүн яхудилер ассаламу алейкум дейт экен. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям ошентип ассаламу алейкум дегенден тыйды. Себеби ассалам бул өлүм деген маанини түшүндүргөндүктөн бул ошентип салам берген жөөттөрдүн саламдашуусуна алек албоону
жана ушундай жол менен салам берүүдөн кайтарды. Ошондуктан салам бергенде саламдашуунун дагы өзүнүн сөзүн текстин туура айтыш керек. Ассаламу алейкум деп айтыш керек. Кейбір учурда буну өзгөртүп, мындай бир айтып койгон учурлар кездешет. Бул ката, бул туура эмес. Мындай кылбаш керек. Эми ар жерде ар ким ар түрдүү сөздөр менен айтып коет. Буга туура маани беришибиз керек. Эми юсаллимур ракибу алал маши. Аттуу адам жөө басып бараткан адамга салам айтат. Вал маши алал qaid. Басып бараткан адам отурган адамга салам айтат. Вал қалилу алал каthir. Ал эми азчылык көпчүлүккө салам айтат. Биз мына ушуну жаттап калышыбыз керек жана эстеп калышыбыз керек. Дайыма бийиктеги аттуулар жөө бараткандарга салам салыш керек. Бул тартиби, адеби саламдашуу ушундай болот. Муну пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдан Хазирети Абу Хурайра бизге саламдашуунун адебин жеткизип жатат. Инна аулан наси биллахи ман бада ас-салами. Эми калган мезгилде жалп эле саламдашууда алгачкылардан болуп салам салган, саламды баштаган бул соопту алып кетет. Жана аулан нас пайгамбарыбыз хадисинде айтат, адамдардын арасынан эң аулалары, жогоркулары, жакшылары, же адамгерчиликтүүсү десек дагы болот, алар саламды биринчи болуп баштагандар дейт. Кейбір учурда адам саламдашпай сөз баштап кетет, кейбір учурда адам саламдашпай өтүп кетет. Бул көптөгөн жагдайды жаратып коет. Ошондуктан саламга балдарыбызды үйрөтөлү, өзүбүз дагы адат салалык. Риваят Тирмизиде келет, Абу Умаманын айтуусуна караганда пайгамбарыбыз айтты: "Я Расулаллах, ар-ражулани ялтaqiyani." Эки киши бири-бири менен беттешет. "Айюхума ябдау бис-салам" деди. Алардын кимиси болуп биринчи салам башташ керек дегенде, "Аулахума биллахи таала." Алардын алгачкылары болгону кимиси оозунуп салам берип калганы, бул Алла Таалага жакшырагы болуп кала берет деди. Бул жерде күтүп турбаш керек. Сен мага салам сал, мен сага салам салайын деп. Албетте биздин салтыбызда кичүүлөр улууларга биринчилерден болуп салам салганы бул жакшы адеп, ошого урмат болуп эсептелет. Муну дагы кошо кетишибиз керек. Дагы бир риваятта пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдан хадисти келтирет, мындай деп: "Мусии салатаху аннаху жаа фасалла, сумма жаа иля наби саллаллаху алейхи ва саллама алейхи." Саламды унутуп калды бир киши пайгамбарыбызга келип туруп. Анан кийин келип намаз окуду. Пайгамбарыбызга келди, фасаллама алейхи, пайгамбарыбызга салам айтты. Ва радда алейхи салам, пайгамбарыбызга салам кайтарды. Кала ирджи фасалли. Кайт. Сыртка чыккандагы кайра саламыңды баштаган деди. Фа иннека лам тусалли. Сен намаз окубадың да. Фаража фасалла. Чыкты, кайрадан анан дагы салам салды. Намазын окуду. Сумма жаа ала намазын хатта фаала залга саласа марратин. Ал 3 жолу намазын кайтарып окуду. Бул жерде намазынын кемтигин турулуу дагы болуп эсептеди. Анан кийин салам салганды унутуп калганда эскертип коюу дагы болуп эсептелди. Демек унутуп калган адамга тарбия катарында биз балдарыбызга айтсак болот. Эгер балдарыбыз бизге унчукпай эле үйгө кирип келсе, же ата-энелер, бир туугандар көпчүлүк коноктор отурган жерге саламсыз кирип келсе, аларга адеп үчүн саламды унутуп калдың, чыгып кайрадан салам берип кайра киргин деп айтсак, бул туура болгудай жана ошого сабак болуп кийин унутпай салам айтып жүрөт. Ида лaqия ахадукум ахаху, эгер силер бир кишиге жолугуп калса, фа юсаллиму алейхи, ага салам айтсын. Фа ин халат байнахума шажаратун, эгер саламдашып бүтүп эле ортосунан бир дарак аралап кетсе, же бир дубал аралап кетсе, же бир таш аралап кетсе, кайра жолугуп калса, кайра салам айта берсин дейт. Ушунчалык саламды көп кылгыла, силерге бири-бириңерге жакын болгула, бири-бириңерди мындай түшүнө биле турган болуп калгыла дейт. Истихбабу салами ида дахала байтихи. Үйгө киргенде салам айтуу бул адамдын адатындагы нерсе болуш керек. Алла Таала Куранда айтат: "Фа ида дахалтум буютан фасаллиму ала анфусикум." Эгер силер үйгө кирсеңер, ошол үйгө салам айткыла. Бул айткан саламыңар өзүңөргө тахия болот, белек болот Алла Тааладан. Жана силерге эң ширин барака болот дейт.
Ошон үчүн адам үйгө киргенде киши болсо да, киши эч ким жок болсо да, ассаламу алейкум деп салам айтып келиш керек. Жана ошол эшикти ачып босогон аттаганда ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху бисмиллахи деп үйдө атташ керек. Я бунайя, ида дахалта аля ахлика фасаллим. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам Hazreti Anas 10 жыл кызмат кылган, ошого кичине бала болчу үйрөтүп атат. Эй Анас, жаш бала болчу. Эй бунайя, эй балакай. Эгер үйүңө, ахлиңе, үй бүлөңө, мүчөңө кирсең, үй бүлө мүчөлөрүңө отурган жерге кирсең, фасаллим, салам айткан. Якуну баракатан алейка. Бул сага барака болот. Вал ахли байтика, жана сенин үй бүлө мүчөлөрүң үчүн дагы бул салам айтууң береке болот деди. Бабу саламу аля сибиян, жаш балдарга салам айтуу кандай болот? Муну кайрадан Hazreti Anas риваят кылат. Себеби пайгамбарыбызга жаштыгында кызмат кылып, 10 жашынан кичинедей мезгилинен пайгамбарыбыздын жанында жүргөн киши катары аннаху марра аля сибиян. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям жаш балдардын жанынан өттү. Фасаллама алейхим. Пайгамбарыбыз алардын жамаатына салам айтты. Qal kana Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem yef'aluhu. Пайгамбарыбыз ушул балдарды көргөндө аларга салам берет эле дейт. Яни дайым ушул нерсени кайталап турчу дейт. Демек биз дагы ушул жаш балдардын жолдордо ойноп аткан болсо, ошолорго салам айтып өтсөк, биринчиден ошол адепти үйрөнөт, салам айтууну үйрөнөт, саламдын сөзүн үйрөнөт, саламдашуу керек экен деп алар дайым ушул улуулар көргөндө саламдашчу болуп калышат. وعن سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه قال كانت فينا امرأة biz oturgan жерде аялдар тобу аялдар дагы бар болчу. Kanat lana ajuzun bir улуу жаштагы аял кемпир дагы бар болчу. Тахуду мин усули салак фа татруху фил qadar. Ал болсо ушул идишке казанга бирдемени салып кыбыратып жаткан болчу. Анын ичиндеги нерселерди аралаштырып жаткан эле. Саллайна жумата жума окудук, вансарафна нусаллим алейха. Биз анан кайтып намаз окудук, жума окуп кайтып келип туруп биз ага салам айттык. Фатуқаддиму илейна, ал дагы бизге саламыбызга жооп кайтарар эле. Демек мындан келип чыкты, апаларга, чоң энелерге салам айтуу дагы бар нерсе. Демек алар менен да саламдаштырыш керек. Эркектер менен гана саламдашпай, аялдар менен саламдашпайт эмес, жок. Апаларга салам салабыз, энелерге, чоң энелерге, аларга барганда кичүү балдар бардыгы ассаламу алейкум деп салам айтыш керек. أتيت النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفتح وهو يغتسل وفاطمة تستره بثوب فسلمت وذكرت الحديث. Анан ошол жерде мен пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям гусул алып жаткан экен. Жумага даярдык кылып, жуунуп даярданып жаткан экен. Мен салам бердим. Анан ошол хадистин уланысын улап кетти. Демек, ошол жалпы аялдар жамааты аралаш отурса дагы ассаламу алейкум деп салам айтып айтса болот, жана жообун алса дагы болот. Марра алейна набий саллаллаху алейхи ва саллям фи нисватин фассалама алейна. Hazreti Asma binti Yazid, bul sahabi ayal rivayet kılıp atат. Gündürden bir gün Peygamberimiz bizim canımızdan öttü. Yani ayallar cemaati oturgan bolçu. Fasallama aleyna. Peygamberimiz bizge salam ayttı. Ananalar Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e çoğunu kaytarıştı. Demek erkek kişi ayallar cemaatine salam aytsa bolot. Marra fi mescidin yevmen ve usbatun min nas qu'udun fa alwa ilayna bis salam. Kedi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem oşol ayallar cemaatine salamdı lafız menen dagı, işara menen dagı salam aytkanın belgisini bildirip kettip dep bildirip bu ikinci hadisin görsetmesinde. Demek salam aytуу ulууга da, geçүүгө da, erkeklerge da, ayaldarga da, ayalдар bir-birine жолуккан учурда да салам айтышсын. Ата-энелерге жолукканда, чоң энелерге жолуккан мезгилде, чоочундар менен, киши менен жолукканда деги исламда саламдашуу бул жакшы нерсе. Себеби саламдын сөзү өзү адамга жакшылык каалоо, тынчтык каалоо, Аллахтын берекетин, рахматын каалоо болуп эсептелет. Мешитке келгенде салам кандай айтылыш керек?
ида интахадукум илал масжиди, силер кимиңер мечитке барып калса, фалюсаллим, албетте салам айтсын, ассаламу алейкум деп. Фаида арада ан якум фаюсаллим, егер мечиттен иши бүтүп туруп кайра чыгып кетүүнү кааласа, анда дагы салам айтсын. Фалайсатил ула би ахакки минал ахирати. Биринчиси экинчисиден акылуу эмес. То есть экөө тең бирдей даражада болуп эсептелет. Албетте мечитке киргенде ошол намаз окуп аткандарга калакат бербей тургандай кылып, намаз окубай отургандар болсо, ошолорду укуктай кылып туруп салам бергени бул ошол саламдын адеби жана ахлагы болуп эсептелет. Аллах субханаху ва таала бардыгыбызга исламдын исламдагы динибизде көрсөтүлгөн адептер менен, ахлактар менен адеп ахлактуу болууга насип эткен болсун. Эми бир аз убактыбыз бар, ушул убакытта бизге келген суроолорго жооп бере кетели. Түштөн кийин, түш ойгондон кийин үй шыпырганга болобу дейт. Албетте болот. Буниял исламу алан надафати дейт. Ислам тазалыктын үстүнө курулган. Ат-тахарату тазалык исламдын жарымы дейт. Мына ошондуктан үйдү өзгөчө таза кармаш керек. Анын үчүн күндүн эрте бөлүгү, кечки бөлүгү, түштөн кийинки бөлүгү каралган эмес. Кээ бир учурларда түндөс үй шыпырба деп коет. Бул эмне себептен айтылган белгисиз. Бирок эгер төшөк салып жата турган жер кир болсо, мындайча айтканда нандын ушактары түшкөн болсо, же башка бир балет нерселер турган болсо, ошонун үстүнө жатып албайсың да. Албетте ал жерде шыпырып жатыш керек. Ошондуктан бул шыпыруу, тазалануу бул күндүн кайсы бир бөлүгүнө туш келбесин. Бул үй тазалыгы дагы, жаткан жердин тазалыгы да, кийим-кечектин тазалыгы да, дененин тазалыгы да дайым талап кылган нерсе болгондуктан тазаланса боло берет. Мен байкабай бирөөнүн артынан сүйлөп коям, ушакка кирип калбайбы дейт. Байкап сүйлөсө да, байкабай сүйлөсө да бул ушакка кирет. Ислам дининде пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын сүннөтүндө бул аркадан сүйлөөнөн кайтарылган. Аркадан сүйлөгөндүк бул гыйбатка кирет. Гыйбатты исламда арам деп белгилейт, тыюу салынган нерсе. Силер өзүңөрдүн исламдагы диндеш бир тууганыңардын же өзүңөрдүн бир ата бир эдени тууганыңар болобу, кимиси болбосун, анын этин кам жегенди каалабайсыңар да, Демек, ким ошондой кам бирөөнүн этин камындай жеп алган кандай жаман болсо, бирөөнүн аркасынан сүйлөгөндүк дагы мына ошондой жаман болуп эсептелет. Бирөөнүн аркасынан сүйлөгөндүк бирөөнүн этин жеген менен барабар. Ошондуктан байкап болсо да, байкабай болсо да артынан сүйлөбөш керек. Бул акырын инсанга жаман адатка айланып калат. Эми бирөөнүн акысына кирип койду. Ошондуктан эгер байкабай бирөөнүн артынан сүйлөп алган болсо, барып акысыны адал кылып коюш үчүн кечирим сурап коюш керек. Ата менен апа урушуп жатканда балдарынын келечегин жамандап салган туурабы дейт. Албетте туура эмес. Келечекте бул ата менен апанын урушу, бул эми негизи ата-энелерге айта турган насаат. Ата-эне ортодо урушушу мүмкүн, бирок канчалык уруш болсо дагы буну балдардын көзүнчө эмес, өзүнчө оолак башка жерде кылыш керек. Эми астында балдары турабы, ата-энеси турабы, же башка дос жары турабы, ага карабастан эле күйөөсү аялы күйөөсүн беиззат кылып, жаман сөздөр менен сүйлөп, бири-бирине кол көтөрүп, мындай кылгандык бул жеткен адепсиздик, тарбиясыздык болуп эсептелет. Адам канчалык ачуусу келсе да, жини келсе да өзүн кармап, бир чекеде, бир башка бир бөлмөдө өз алдынча бир маданияттуу түрдө чечип алганды биз үйрөнүшүбүз керек. Анан элдин баардыгы карап турса, бирөөнүн көзүнчө урушуп, бири-бирин мындай кылгандык бул өтө бир копол. Анан эми экинчиси, балдарын ортого салып, аларды каргап шилеп, аларды жамандап,
же болбосо баягындай крайний кылып салгандык, бул жаңжалга аралаштыргандык туура эмес. Алардын тарбиясына, алардын психологиясына, алардын келечегине бул жакшы эмес таасир калтырып коет. Бул нерсени толугу менен ортого эске алып коюш керек. Менин карындашымдын аты Аяткүл, бирок баары эле Аят деп айтышат. Бул кандай дейт? Эми аттарда көпчүлүк учурда эле толук атты кыскартып, тилибизге бир ыңгайлуу болушлук үчүн кыскартып айтуу бул адаттан болуп калган. Эми бул жерде бул Аяткүл дегенде, эми аят дегенде бул Курандын аяттарын түшүндүрүүчү сөз. Бул өзү аят деген аят эмес, бул Курандын сөзү эмес. Ошондуктан муну башка аттардай эле кыскартып аят деп койсо, мындан эч нерсе болбойт албетте. Бирок дайыма толук атты сүйлөгөн жакшы болот. Кээ бир учурда атты кыскартып койгондо мааниси башка жака кетип калышы мүмкүн. Атты кыскартып айтып койгондо аттын ээси муну өзүнө жактырбашы мүмкүн. Ошондуктан ата-эне азан чакырып койгон ат менен толук атагандык, толук ат менен чакыргандык ошол адамга карата урмат болуп эсептелет, сый болуп эсептелет, жана аттын ээсин ошол өзү атын өзү укканда сүйүндүрө турган нерсе болуп эсептелет. Ошондуктан аты себептүү адамды шылдыңдаган бул тыюу салынган нерсе. Өз атын таштап коюп, ага башка атты тагып коюп, ана ошол тагылма ат менен чакыргандыктагы бул адепсиздик болуп эсептелет. Түшкө Куран кирип дейт. Асманда Куран түшсө эмне болот түшүмдө дейт. Бул жакшылык болот. Жакшыны жакшы деп жоруш керек. Куран аят бул дайыма бул хидаят, туура жол көрсөтүүчү, окусаң сооп болот. Биздин жашообуздун дастуру бул. Ошондуктан Куран оку дегени, Куранга жакын бол дегени, Куранды кордобо, Куранды каргылба деген маанилер деп алсак болот. Куранды каргылуу деген эмне бул? Кар болуп калыптыр дегени окулбаган Куран карап дейт. Мечит жасалгалуу, мечит ичинде жамаат болбосо ошол мечит карап дейт. Ошондой эле Куранды дагы карап кылбастан ошол Куран-ы Каримди бат-бат окуп тургандагы жакшы болот. Хижаб кийип, бирок намаз окубаган адамдар абдан көбөйүп кетти. Бул адамдардын сурагы кандай болот? Сурагы абдан оор болот. Туура нерсени баалап атасыз. Кээ бир учурда хижаб кийип коюшат, бирок намаз окубайт, намазга кайдыгер. Бул хижаб кийиш албетте парз. Ауратты жаап жүрүштүк парз. Муну ушул оронгон эже карындаштарыбызга айтабыз, Аллах Тааланын өкүмү деп жолук салгыла. Бирөөгө бул мода экен деп, жагынайын деп, же кимдир бирөөнүн мүдөөсүн аткарайын деп эмес. Аллах Таала оронгун деген, ошон үчүн Алланын парзын аткарып атам деп оронгун. Бирок ошол эле учурда намаз окуу дагы парз болуп эсептелет. Хижабка кирип алып, анан туура эмес аракеттерди жасагандык бул биринчиден ислам динин уяткарып, ислам дининде жүргөндөрдү уяткарып жатат. Жанагындай той топурларда бир туура эмес аракеттерди жасагандар. Анан өзгөчө ошондой хижаб кийип алып намаз окубай эле жүргөндөр дагы башкаларга туура эмес таасирди калтырып атат. Хижабты да кийиш керек, бул парз. Намазды да калтырбаш керек. Намазга эч бир учурда кечирим болгон эмес. Эсиң ооп калса, өзүңө келерим менен намаз окугун дейт. Туруп окуй албасаң, отуруп окуйгун дейт. Отуруп окуй албасаң, анда жатып алып болсо дагы, ишара менен болсо дагы ар бир намазды өз убагында, өз учурунда окуп бергенге буйруган. Имандан кийинки эле сурак боло турган нерсе бул намаз. Мына ошондуктан жалпы эле бул хижаб кийгендерге да жалпы эле бүгүнкү күндөгү замандаштарыбызга айтып кетебиз, намазга кайдыгерлик жасабаш керек. Жамаат менен намаз окуганга ашыгыш керек, 27 даража артык сооп болот. Эгер жамаатка жетпей калса, өзү болсо дагы намазды окуп алсын. Ошондой эле кыз келиндерге, үйдөгү апаларга дагы намазды васият кылабыз. Өз убагында окуйлук, толук окуйлук, кушуу, кузуу менен
коркуу менен, көңүл коюу менен, берилүү менен окуп берелик. Бул эң негизди биздин мусулманчылыкта айгилеп турган, мусулманчылыгыбыздын негизги белгиси болгон бул намазыбыз. Пайгамбарыбыз айткан, намаз көзүмдүн кара чечеги деген. Намаз окуу аркылуу инсан дүйнө ахиреттин эң жакшы жыргалчылыктарына жетет, чоң соопторуна, жакшылыктарына жетет деген. Ошондуктан намазга эч качан кайдыгер болбойлук. Жана дагы бир нерсе, намаз аввал убактысында, эң алгачкы убактысында окуганга адат кылыш керек. Көпчүлүктөр намаз азан айтпаса да тамак жеп отура берет, намаз окуса тескери карап басып кетет, кийин окуп алам деп. Жок, бул намазга карата кайдыгерлик болуп эсептелет. Аввал убакытта окулган намаз башка кийин намаздын убакыты чыкканга чейин окуп берсе дагы, окулса болсо дагы, ага караганда аввалкы эң алгачкы убактында окуп берген намаздын сообу башкача болот. Бул биринчиден кайдыгерлик эмес, экинчиден намазга маани бергендик болуп эсептелет. Көпчүлүк учурда эми намазды унутуп калышат, ошондо кийин окуп берем деп. Кийин жамы намазга жетпей калган бул оор бир үзүрлөр себептүү гана кийинки убакыттарда окуп берсе болот. Аллах субханаху ва таала бардыгыбызга дүйнө жана ахиреттин бактылуулугун, жакшылыктарын насип кылган болсун. Ушул бүгүнкү айтылган, салагызда айтылган саламдашуунун адеби, саламдашуунун сөздөрү тууралуу айтылган хадистерге амал кылыштыкты Кудайым бардыгыбызга насип кылган болсун. Кайрадан эфир аркылуу көрүшкөнчө саламатта туруңуздар. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.